Bir günü bir bay adam ошо кыштын соогунда көчө аралап жүрсө бир жигит жүрөптүр. Ушундай жука кийинип алган, аябай үшүп калган. Эй жигит, эмне жүрөсүң? Ушундай кичине кыйын абалда калдым элем, ар жерде түнөп жүрөм дегенде, үстүңдө мындай жылуураак кийим жокпу? Жок. Мен сага азыр ушул жерде болуп тур, мен үйгө барып бир пальто бар эле, ошону алып келип берем деп кетет экен. Анан келатат, ар кимге жолугат, баягы өзүнүн иши көп, үйүнө келет, ызычуу, бу менен баягы унутуп калат экен. Унутуп анан ошо күнү түнөп, эртең менен эрте ойгонуп эле, кече бир жигитке ушинтип убада бердим элем деп анан үйүндөгү баягы убада берген пальтону алып, анан баягы жерге барат экен. Барса бир ушундай арыктын жээгинде ушинтип тоңуп титиреп өзүнөн кетип баягы жигит жаткан болот. Анан барып пальтону үстүнө жаап, жигит, ушу тоңуп калыпсың го, сен үшүбөйм деп аттың элең го дегенде, бир тууганым деген экен. Мен канча күндөр мындан да суук учурларда чыдап эле өзүмдүн ошо суук менен алыша турган, башка жактан жардам күтпөгөндөн кийин суук менен алыша турган күч болчу эле, ошентип эч үшүүчү эмес элем. Бирок сен мени үмүткөр кылып коюп азыр пальто деп туруп келбей койгонумда сага болгон баягы ишеничим пайда болуп калыптыр дагы, ички күчүмдү жоготуп, анан ошентип тоңуп калдым деген экен. Эми бул окуядан алына турган сабак, урматтуу бир туугандар, биз бирөөгө колубуздан келбеген нерсени сөз бербейли, унутуп кала турган нерселерди сөз бере бербейли. Берген сөзүбүз өзүбүзгө зыян тийгизбеши мүмкүн, бирок ал үмүттөнгөн адамга зыян тийгизет да. Биз да Алланын астында күнөөкөр болобуз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө жашаганыбызда дагы бирөөдөн үмүткөр да болбойлу. Мындан сабак чыгара турган нерсе, бир Аллага ишенейли, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ишенейли. Көңүлүбүздү ошентип берип ала турган болсок, ушундай бир кырсыктарга учурап калат экенбиз. Алла Таалам сөзүбүзгө турган, бирөөгө муктаж кылбаган күндөрдү ар бирибизге насип этсин.